Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу ыргыз элим. Биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду Баткен жериндебиз, Баткен элиндебиз. Аксай элинде кече күнү кагылышуудан жабыр тарткан бир туугандарыбыздын үйлөрүнөн кабар алып, материалдык жактан жардам берейли, турак жай маселесин тургузууга аракет кылайлы деп азыр ушул турак жайлар менен таанышып жүрөбүз. Урматтуу мекендештер, бул жер Assalamu alaikum. Сол жакшыбы? Атыңызды билдиңиз? Алтынбек ушул жердин тургунусуз, Бул жер эмне деп айтылат? Капчыгай. Капчыгай. Аксай айылына караган Капчыгай. Кече күнү кагылышуу болгондо сиз үйдө белеңиз? Үй боюнча тааныштырып кетсеңиз болобу? Болот. Жүрүңүздөр, биз азыр жакыныраак тарткан аракет кылабыз. Эне башталган. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, Каныбек экебиз, Алтынбек экебиздин мына үйү ушул жер. Мына ол добалдарда азыр точка карайып турган точка чукурлар. Булар мен айтпасам деле сиздерге уже маалым болсо керек. Жада калса мына учетчикти тартылып атабы, жакыныраак көргөз койсоңуз, ошол жерге чоң миномет граната менен ошондой жардыруулук болгон. Немен атышкан? Гранатомет дедилер. Бул жерде эксперттер келип уже текшеришти. Андан сырткары мына дубалдарда бүткүл көрүнүп атат. Бул чекеси гана. Жүрүңүздөр, көрөбүз. Негизгиси мынакей ол жерлерди карагыла. Урматтуу мекендештер, кулак салып, култ коюп угуңуздар, жана маани берип көрүңүздөр. Мынакей Алтынбек экебиздин үйүнөн бүткөн жерде, мынакей мен ол жерди көргөзөйүнчү. Мына ушул үйүнөн кийин эсептейин, 1 2 3 4 5 5 метрде кадимкидей мына граница турат. Мен азыр Тажик эли менен Алтынбек экебиздин үйү Кыргыз элинин границасында турам, момунду айткандачы. Эми беректен өтөйлү, берек өтөбүз дагы. Булар кече күнү позицияны мына могул дөңдө, азыр балким бул жерде солдаттар бар да атат. Ушул жерде жана тене Будайдын аркы баштарында мына ушул жерлерде позицияны кармап, ушул жака атака коюшкан. Бул айыл өкмөттү, Аксай айыл өкмөтүндө жалпысынан 13 үйлөр өрттөнгөн. 13 үйдөн сырткары мына ушундай оор жабыр тарткан үйлөр болгон. Эми бул жагынан көргөзүңүз. Бул жакка өтөбүз. Бул жагына өтүп бүт грамотно көргөзөйлү. Мынакей могул пескоблокторду түшүрө соктон карагыла. Ошолордун эмес деген. Айтканда эмне фундаментке чейин. Бул кадимгилеп граната менен аткан окшойт анда, Гранатомет дедилер да, саперлор. Жакыныраак келсеңиз, мага жакыныраак келип алыңыз. Бул кече эксперттер текшерди да. Эксперттер текшерди, ошолор текшергенде муну гранатомет деп айтышты да эми. Мен өзүм Ошолор окторун терип кетиштиби? Осколкаларды үйлөргө сайылып калган эмелерди терип кетишти. Сиз ушул малда каякта элеңиз? Мен үйдө элем. Үйдө белеңиз. Уруш башталарда мен үйдө элем. Колонойдо болуп аткан уруш. Мен жайлоодо элем өзү. Балдарым телефон чалышты. Ел баары качып кетти ата. Апам эле калды, нан жабып атат деди. Түшүп келесизби деди. Элди эвакуация кылып атат деди. Анан мен күйүп орозонун күнү эле, ороз элем. Келсем, келинчегим нан жабып аткан экен. 5-6 баткендик балдар турган экен менин үйүмдө. Жардамга келген балдар экен, гражданский. Анан куралыңар жок экен, ылдыйраак кеткиле деп олорду жөнөттүм. Анан менин кошуналарым урушту. Мындай тяжелый артиллерия колдонуп атат, эмнеге келинчегиңди алып калдың деп. Мен өзүм жайлоодон бир эле мен келинчегим калган экен. Анан аны алып тиги айылдын аягына апарып, Рават жака качырып бердим жол машина менен. Качырып берип, өзүм кайра келдим. Келип эле үйгө кирдим, ороз элем. Кирип жатсам башталды да биякта. Табытуу башталды. Мен айванга чыкканда мен андан мурун келгенимде 3 солдат бир пулемет менен тиги үйгө киргенин көргөм. Бул жерге жайгашкан. Анан калган аяктарда позицияда жүрөт эле Тажикте. Ол малда уруш жок эле bizde. Головнойдо болуп аткан. Анан мен үйгө келип эле киргенде башталып кетти. Кайра качып чыктым. Мен пулеметтин бар экенин билет элем да, аркы секирчегимден аңды түшүп атканда мен башым үстүнө келип баягы дубалга
эме тийди. Анан карасам крышаларыма дараң-дурың башталып кошунаның дуалдарына тийип атты. Андан эптеп качып үйдүн жанына өттүм, портер турган жерге өтүп, ушакта жарым саатча туруп калдым. Мен кача албайт. Буягы көрүнөт экен. Мен кача албайт экен. Үстүмдөн ашып дөңгөргө уруп атты давылдап. Кийин наркы коңшунун агылынын аркасына өтүп туруп, ошак менен чуркап качып өтүп кеттим. Кайра канча күндөн кийин үйгө келдиңиз, кабар алганы? Түнү келдим. Кайра Ошол күнү түнү. Свет өчүп калган, капкараңгы эле. Мен жука кийинип алган элем, бирдеме кийейин деп. Челип айванда мындай үпүрүндүларды дебелеп алдым. Капкараңгы эч нерсе көрүнбөйт. Анан эле мына карасам үчөчүктүн жайы капкара болуп турган экен. Билбедим бирок. Үчөчүк эмне болгонун билбедим. Анан эмелер жаткан, кесектер жаткан экен тупуракта. Мен эшикти ачып ички үйгө кирсем, ички үй дагы ошондой болуп жаткан экен. Бул үчөчүктүн жайынан тешип ички үйгө кирип кеткен экен. Азыр үйдүн ичинде көрөбүз, нол жерлерге эмнелер атылган мына пескалоттор? Аркы деп айтышты да. Бул жака дагы. Аркы жамбаштан урган да. Нол жерден жакшылап көргөзөлүчү мынакей. Үйдүн акыбалын эми көрөбүз мынакей. Бул үйдүн жанында навести көрүп атабыз. Мен азыр үйгө алып барып көргөзөм. Мына фундаменттин бурчтарын көрүп атасыздарбы? Мынакей. Фундаменттерди жыга-жыгатып, мына ушул жерде позицияны колдонуп, ушундай бир оорчунду, бир көйгөйлүү чоң кагылыш болгон да. Курал менен атканда болбосо, могу бетонду карасаң өзүн тешип кеткен да. Охо. Мынакей. Канча дейсиң? 30 чыгат да жок дегенде. Ушуну тешип өтүп. Ушунар тешип өтүп кеткен, а? Охо, мынакей. Бул эми кичине алсырак. Бул жерде биздин солдаттар болгонбу? Эмнеге именно бул сиздин үйүңүзгө атака болгон? Эми мен оюм баягыда эми өзүмдүн эле оюм да, жеке оюм. Буякта карабалдар дагы эми ушулар менен кошо жүргөндө, ошолор тайындаганбы деген эле ой болуп атат да. Мурда кийин таныш билиш анан айтышып, урушуп дагы жүргөнбүз. Буга чейин деңиз, а? Анан мына дарактарды көрүңүз, гүл тештеген. Азыр мынол турган, биз мынол турган поля бүт тажик жеринде турабыз. Биз турган жер уже тажик эли, э? Тажикстан жери. Уже биз мыйзамды бузуп туруппуз мынакей. Бул жерде солдаттар андан кийин деле тургандар болуп атабы, мисалы мынол жерлерде? Деле турат, могу дөң ар жагында жатат. Мынол тоолор азыр кимге карайт? Булар эми ошо башына чейин тажик деп эсептелип атат да. Быйылдан башталды да. Мурун Кыргызстан карап турган, э? Мурун Кыргызстан кече Мынол тоолор. Тоолорун алып коюптур дегенде mana shu адырды талашат. Мынол эмелерчи мына жакта тоолор? Ал тоолор бизге карайт эми. Булар бизге карайт. Жүрүңүз эми мына үйүңүздү көргөзүңүзчү. Мынакей достор, урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн көргөзүп атам? Азыр толугун айтам сиздерге. Алдынан бул жагынан бассаңыз, ону үйдүн бакойлорун жакшы көргөзө албадык биз. Үй жагыңызга дагы чоң ушундай бир жардыруулар менен ачышкан экен да мынакей. Охо, мына жаап турган окту карагыла мына. Октор жаап кетти. Үстүлөрүн деңиз, э? Мынакей. Кыршаңызды талкалап, нара алдынан баштап капталдардан чейин талкалап, үйдү талкалап коюптур, э? Урматтуу мекендештер, мен эми эмне үчүн тартып сиздер менен бөлүшүп атканымды азыр айтам. Алтынбек, ол жерге туруп алсаңыздар. Урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргыз элим. Биз азыр кыргыз-тажик так чегарасында турабыз. Мына тажик эле жүрөт, э? Урматтуу мекендештер, биз эмне үчүн бул видеону тартып бөлүшүп атабыз? Бүгүнкү күндө кечээки кагылышуудан жабыр тарткан, күйүп кеткен үйлөрдү мамлекет бүт бардыгын мойнуна алып, президент ошол жарлыга кол коюп, бардык үйлөрдү бир типте тургузуп берүү уже кол коюлуп, жарлыга кол коюлуп, бүгүнкү күндө мына ушул Аксай айылында 13 үй күйүп кетсе, ошол жерде дагы уже курулуш иштери жүрүп баштаптыр. Бизге именно күйүп кеткен үйлөрдөн салган уруксат берилген жок.
именно баягындай күйүп кеткен үйлөрдөн салган уруксат берилген жок. Себеби алардын баардыгын мамлекет салабыз деп уже баягындай чечим кабыл алышыптыр. Кыскасы момундай айткандачы. Анан мен суранып, буга чейин биз өткөндө келгенибизде дагы бир жок дегенде 2 үй салайлычы, 2 үй болбосо дагы 1 үй бериңиздерчи деп мына бүгүн биз 2-май бүгүн мына ушу Баткен областынын өкүлүнө келип, губернаторго кирип, ушул маселени ушул турак жайларды кабылына келтирүү боюнча сүйлөшкөнүбүздө макул, анда эмес атайын ушунча жардам бергени келипсиңер. Анда 2 поколениядагы ушундай жабыр тарткан үйлөрдөн берсек, ошол үйлөрдү кабылына келтирүү жана жардам бере аласыздарбы деген маселени бизге 2 сунушка койду. 1 сунуш жанагы Аксайдагы кайсыл Ташбирдеке деген айыл эсимен чыгып калды. Мына ошол айылдагы садик маселесин 1 маселе койду. Ошол жерге садик салып берсеңиздер аябай жакшы болот эле деп. Өтө чоң деле садик эмес экен, чаканыраак 38 кожолукка ылайыктуу садикти бар. Ошол 1 маселе, 2 маселе мына момундай гранатомет, ушундай гранаталар менен бүт мындай тытып берген, аткылай берген ушундай үйлөрдү кабылына келтирүү жагына жардам берсеңер болобу деп ушу 2 маселе болуп атат. Мен сиздер менен акылдашып кеңешүү үчүн эфир аркылуу бөлүшүп турам. Алтынбек эми сөздүн ачыгына келсек, мамлекет тарабынан келдиби сиздерге? Келди. Эл дагы кече күнү жабыр тарткандарга жардам берип атканда сиздерге дагы жардам бериштиби? Беришти. Жардам берип атат. Иншалла, Алла разы болсун. Азыркы учурда эми сиздерде дальнейший план кандай болуп атат эми? Жакыныраак болуп алсаңыз. Планым эле эми ушу үйдү эртерээк оңдогондо жакшы болот эле да. Өз кабылына келтирип. Сиз кайра бул жерде жашайын деген ниетиңиз барбы? Эми ата бабам жери болсо кайкаян барат элем, жашайын да, 5 балам. Көчүп кетиш дагы бир оңдоп койгондон кийин дагы талкалап берсе кой деп. Эми ол Кудайдын буйругу да эми чебирткеден корккон эгин экпейт деп мен тажик талкалайт деп кача берсем, бул өтөн жерде эле мага каякта жакшы жай бар дейсиң. Ата бабамдан калган жер болсо, машалла. Ата бабам ушул жакта, өзүм ушул жакта чоңоюп өскөн болсом, машалла. Кудай кааласа эми чек арада коркпой, балдарыңыз дагы ушул нерсеге бир кооптонбой жашап атат. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. Алардын коопсуздугу, жеңибиздин коопсуздугу кандай болуп атат эми? Эми ушу Кудайдан тилеп турабыз да, эми башка эмне кылат элек. Азыр мамлекет тарабынан бул үйдү ордуна кабыл алуу жагына кандай болуп сүйлөшүлдү? Мамлекет тарабынан келип текшерди, анан өткөндө ушерптерди жазды. Кете турган материалдарды жазды, ошону жазып кол коюп бердим өткөндө чагылган. Канча сомдук материал кетет экен? Жалпысына 120 миң дедиби, 100 миң тегерегенде да. Толук материал. Эми ошол 120 менен стропила анча-мынча. Жыгаштары, а мына сырттарын кандай кыласыз эми ушул убакта? Сырттарыны эми бул сырттарыны кече салган уста менен сүйлөштүм да, МЧС келип моз тумдарыңызды алмаштырып берет деди эле. Моз тумдарды чөр-чөр түзүп кеткен да. Сынчтарды. Бул азыр ушу шубалган лай эле кармап турат дейт да. Устанын айтып эди, мен уста болдум. Ошо салган уста менен сүйлөшсөм айтты, буну алмаштырыш үчүн деди, моундай хаван деп коет, кыйгач кагылганда. Ошолорду жулганда астынан үстүнөн дагы сынч кагылган дейт. Ошолорду полный булдарышың керек болот дейт. Бул үй барып наркы үйгө кошулган дейт. Андан көрө сен дейт, тышына айлантасыга кызыл кирпич, бир катар кирпич уруп таштай дейт. Ар 5 катарга сетка коюп. Сыртынанбы? Азыр болуп атат да, кичине алысыраак болсак. Ушул маселелер, материалдар чечилген болсо, кызматты кыла турган балдар, усталар барбы мисалы? Балким өзүңүзгө кошулуп иштей турган маселелери. Эми устаны эми сүйлөшүп табабыз да, айылдан чыгып калар дейм. Бул үйдү өз кабылына келтирип, кайра бир жерде жашайын деген максатыңыз бар, Албетте. Кудай кааласа. Сөзсүз, Сөзсүз. Урматтуу мекендештер, биз негизи ушундай ниет кылдык, кыял кылдык, максат кылдык да. Могул Аксай эли. Могу Төрткүл суу сактагычын башында головной деп коет. Баткен элин сугарып турган, сууну бөлүп турган ошол головнойду мындай айтканда живой кайтарып турган, карап турган, коркуч болуп турган ушул Аксай эли. Мына азыр айтып атпайбы? Ушул сөздөр жүрөгүңүн арагына жетет да, момундай айткандачы. Чебирткеден корккон адам эгин экпейт дегендейчи. Анан тажиктен коркуп мен бу жерде жашабай кетип калайын деп атат. Хоть чек арада болсо да, башка болсо да мен кабылына келтирип жашайм деп атат.
Эми булардын психологический жактан дагы жабыр тарткандары бар көп. Бирок ошол жака, ошол инсандарга, ошол жагына мотивация берип, бир алдыга бир умтулуу берүү үчүн биргелешип жардам берели деп мен ушундай ниет кылып атам. Мен азыр бул жерде айыл өкмөт кошо азыр жаныбызда Алимбек деген агабыз экен, айыл башчылар бар, бул жердеги жергиликтүү кеңеш депутаттары дагы бар, азыр нары жакта отурушат ушул жерде эле. Мен агабыздын өзү менен сүйлөшүп атам биринчиден. Анан туура көрсөңүздөр ушул үйдү кабыл ордуна бандай келтирүү боюнча жардам кылсак, андан сырткары бул Аксай айылы дагы бир ушу айылда өтө кыйналган, муктаж болгон бир үй бүлө бар экен. Мына ошол үй бүлөгө үйдү тургузуп берсеңиздер жакшы болот эле, алардын муктаждыгы өтө оор деп атат. Мен ошону сиздер менен кеңешип атам. Мунул үйдү өз кабылына келтирсек биринчи маселеде. Экинчи маселеде жанагы үйдү тикелеп тургузуп киргизип берсек, ал жерде 3-4 ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыз бар экен. Аны дагы мен азыр жайынан барып бөлүшөйүн, көрөйүн, сиздер менен бөлүшөйүн. Ушул нерсеге комментарий калтырыңыздар, ой пикириңиздерди жазыңыздар, кандай кылайлы, эмне кылайлы, ортодон кеңешип ушул иштерди аткарайлы. Мамлекетке кичине кайрылсам болобу? Албетте кайрылсаңыз болот. Эми мен эмемде келиң. Ке болом. Абаптыр, Мен эми суранганым кече министрлерден. Мага ушу үйдүгө жардамдан дагы мага мындай күчтүүрөөк арыз алганга уруксат алып бергенде жакшы болмок эле да. Кече күнү себеби мен өзүм үйүмдө өзүм позициямды билет элем да. Кече күнү эмелердин келип киргенин дагы көрдүм эле, солдаттардынчы. Мен ошо колумда курал жок үчүн ошентип качтым да кече эмеде. Эми болгондо мен солдаттарга кичине болсо дагы жардам кыла алат элем да, маншетте туруп алып, жана балачым өзүңөр көрүп атасыңар, үйүм дагы көтөрүлүп салынган, негизде, бийикте үй. Азыр айвандан чыгып эле ылдыйга түшкүчө эле уже мен мишенде турам да, бала чакам менен. Ошол жагыны эми эске алып, кичине ушу границадагыларга курал жагынан жардам кылып койсо жакшы болот эле. Буну мамлекеттик деңгээлде биз дагы жеткире тургандарга жеткиребиз, айта тургандарга айтабыз. Негизги муктаждык бул үйдү ушул суук түшкөнгө чейин, жаан чачынга чейин кабылына келтирип алсак, Кудай кааласа. Өкмөт тарабынан дагы биргеликте жардам беребиз деп бандай кече күнү сүйлөшүү болуптур, бирок ошол өкмөт, ошол областтын өкүлү бизди бул жака жөнөтүп атат. Алар бизге ишенип. Ошон үчүн эми бул үйлөрдү колго алайлыбы, кандай кылайлы, кеңешели достор, туугандар. Анан жанагы үйдү дагы мен бөлүшөм. Азыр 3 вопрос болуп турат. Мына бул агабыздын үйү, анан бир үйдө 3-4 муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген ушул Аксай элинин өтө муктаж бир тууганы. Жана ушул Аксайдын анклавда калып кеткен жанагы Таштумшук деген айылда 38 кожолук жашаган айылда садик маселеси. Мына ошол 3 маселе. Ушу 3 маселенин кайсы бирине киришели, урматтуу мекендештер, ой пикир калтырыңыздар. Албетте сиздер менен ишти алып жүргөнбүз, сиздер менен кеңешип атабыз. Кеңешип кеткен барма урбайт дейт. Кеңешип ушул иштерди эртерээк баштайлы. Үйдүн ишин бизге көргөз койсоңуз дагы жакшы болот. Мына достор, көргөз койсоңор, мынакей кечеги мына граната менен атканда дубалдарды тешип берип өтүп кеткен. Бул жерден болсо чоң эле ушундай нерсе менен аткан экен да, мына карала. Аяктарга өтүп сайылган да. Ал жактан өтүп, бул жерге октор сайылган экен, Аны эшиктерден жугуп алдым. Өзүңүз именно ок кармап көрдүңүзбү? Көрдүм. Барын жуып кетишти да, мен кийин тапкандарым эле мына ушулар. Анда ичинде сталь болот экен, мына осколкалар. Мындагыңызчы. Мынакей мыкаачылардын орозо малында мусулманга кылган мыкаачылыгына караңыздар. Ушу менен кылганы үчүн Аллахтан өтө чоң жообун алат. Бул багы башкача эле. Жок, монун ичинде болот экен, болчу. Ичинде сталь болот экен да. Отушу да бар. Жем болуп кетиптир да.
Былай шыктасың. Мынак менен өтүңүздөр, о өтө чыкты да. Нары жактан, а? Могул терезеден тийген. Бүт баарын талкалаган. Мына жактарга Биз жанагы айлык мөлчөрдөн да бир сурамызды окуп коелучу. Ошол жактан алып өтсөң. жага чыгып келер. Мынакта чөчүк болгон. Чөчүк тешип кирип кеткен, экинчи жолу могу өйдө жака чыгып кеткен. Биз түшүндүк, жүрүңүз. Оны айлык мөлчөрдөн дагы бир ос эмелайры да. Жүрүңүз. Таксыр кетип калдыбы? Кетип калат. Кетип калдыбы? Бул жактан эме кылсак да, бул жерде туруп алсак. Каныбек мынакей азыр сиз кошо жүрүп бул жерге келип алсаңыз, айыл башчы сиз дагы келип алыңыз. Бул жак жергиликтүү кеңеш депутаты, Алтынбек сиз бул жака келип алыңыз. Каныбек азыр өзүңүз кошо кыдыртып, бул экинчи баягындай экинчи поколениядагы жабыр тарткандарды көргөзүп тааныштырып атасыз. Азыркы учурда ушундай жабыр тарткан үйлөр канча үй бар дагы? Үйүп кеткенден сырткары мынандай жабыр тарткандар ушул айлык. Айылдар боюнча баягы жабыр кылгандар 40-50 канча болду, 55 болду, 55 болду, бирок баягы эң мына ушуга окшогон эме экөө бар, экөө-үчөө бар бизде. Ушундай деңгээлде жабыр кылган. Күйүп кеткен эмес, бирок мындай болгон, а? Азыр жанагы күйүп кеткен үйлөр бүгүнкү күндө курулуш иштери башталды ал жердеми? Фундамент башталды. Фундамент башталды. Алардын баарын мамлекет мойнуна алды. Мамлекет куруп атат. Эми азыр биздин келгенибиз максатыбызды баардыгын түшүнүп бүттүңүз. Областный өкмөт сизге жөнөттү атайын. Кайсыл үйдү бизге сунуштар бериңиз? Мына Аксай элине кайсыл жерге үй салабыз, кандай кылабыз? Сиздердин оюңуздар кандай болуп атат? Айылдын жааматынын ою кандай болуп атат? Сиздердин сунушуңуздар. Бизге сунуш өзүңүздөр көрүп, мына көрдүңүздөр, бир экөөнү көрдүңүздөр. Колуңуздардан келсе, ушуга телевизордон бериңиздер. Кандай болот? Айыл сизге текущий ремонтту азыр айтып атпайм, эми 100 миң болсо мен ачык айтам, 100 миң жетпейт. Өкмөттөн 100 миң бөлүнөт, э? Өз айтымын билбейт экен, мына эшертти иштетип келип туруш эл. 100 миңин тегерек экен да. 100 миң азыр жетпейт. Буга эми ал жок дегенде сиздер тараптан шифрын алып берсе, бул калганын устап материалсы турган, өзү мисалы алып беришке өзүнүн калган эмес кудурет жетет да бу кишинин. Ушундай маселе. Бизге мындай 0дон баштап күлүчүнө чейин бүтүрө тургандагыдай бир үй салалы, ушул чыныгы баягы муктаж болгон, жабыр тарткан бир туугандарыбызга деп атканбыз да. Жанагы айтып атканыңыз азыр кайсыл жерде? Аксайда. Ал Аксайда, Аксайдын өзүндө. Азыр анда аны да барып көрөйлү анда. Но бул жакты деле Алтынбегенин жашоосундагы азыркы могул абалындагы эске алайлы. Бу кишинин деле мен айтып кетем, мына бу кишинин деле мисалы жашоо десе мындан баягы балаларды окутат, айтканда бул өзүнүн күнү иштер иштебейт. Бул деле мисалы азыр киши мен толук кандуу бул өзүнү эптеп турган киши деп айта алам. Мен турмушу сал жакшы эми орто дейм, орто өзүнүн киришин алып келчү киши. Башта доход жок мындай айтканда. Эгер бул киши деле куруп берсеңер жакшы болот, эгер 0дон баштап бул онусун мали өзү өңдүп алсын, силер ушул жерге эле майга салып бериңер. Мисалы границада мисалы ушул жер тажик кишине эме болуп калат, дух болуп калат. Мына кишиге эле салып берсеңер, эндесе. Мен сунуштап кетем ушул кишини деле. Бул жакты деле. Ооба. Мына фундамент даяр экен. Болбосо же өзүңүз фундамент же башка планда салам десеңер. Ушул кишиге деле салып мисалы, суу жок. Бала чакаңыз каякта Алтынбеге? Азыр бир кичинекей балаңыз жүрөт, калганы кайча? 3 балам эме кетти. Ысык көлгө. Эсе жабыр калган. Ассой Молдокматовдун эмеси мененби? Канча жашта балдарыңыз? Чомо 2005, анан кийинкиси 2007, анан кийинкиси 2009. Жаш экен, а? Канча бала, канча кыз? 4 уул, 1 кыз. Кызым 2002 ал Ошто окуп жатат, быйыл 1-курста. Келчеңиз? Келчегим 81-жылы. Жок, кайсы жак берди эле? Жок, балдарым кошо кеттиби? Жок, жакта бүгүн больницага келди.
Siz özü emне iş kılıp bala çakаны kандай alып неме кыласыз? Дыйканчылык кыласыздар. Эгин эгесиздер. Ustaçılık da kılasызбы? Мал болганбыз. Жайлоого чыгам дедиңиз, а? Кайерге жайлоого чыгасыздар? Зымыранга. Карлар астынан карлар турбай. Ошол жакабы, а? Ошонун астында биздин жайлоолор ушул. Биз анда сиздин агы эмеңиз боюнча кеңирээк таанышалы, жашоо шартыңыз боюнча такташалы, билейли. Анан Алимбек эбиз айткандай, ошого жараша иштерди алып кетели, э? Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, биз сөздү кыскарак кылалы дагы ишке өтөйлү. Кудай кааласа дагы алдыда кандай жаңылыктар болсо бөлүшүп турабыз. Бирок сөзсүз бул Аксай элине кандай учур болбосун ушунчалык муктаж болгон, Алланын соолуна ээ боло тургандагыдай бир үй салышыбыз керек. Салабыз деп келгенбиз. Эптеп эле бир жерге салып коюш эмес, чыныгы муктажга эл ыраазы боло турган, Аллах Таала да ыраазы боло тургандагыдай бир эл жардам берген элибиз да ыраазы боло тургандагыдай бир үй салалы деп жакшы ниет максаты менен келгенбиз. Кудай кааласа ушул ишибизди Кудайым колдосун, быйыл кышка чейин, күзгө чейин аягына чыгарганы Аллах Таалам жардам берген болсун иншалла. Көрүшөбүз, дагы алдыда жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Бул агабыз менен дагы мен сиздер менен алдыда кандай иш, кандай болду аны бөлүшөм буюрса.